бала кезибизде кээ бирибиздин оюнчуктарыбыз көп болгон эмес, кээ бирибизде эркиндик болгон эмес же кийим болгон эмес. Ошондуктан биз балдарга азыр абдан көп белек алып берип атканыбызда, же оюнчук, көйнөк алып берип атканыбызда, же эркиндикти көп бергенибизге кубанычта боло беребиз да. Бирок ошол менен баланы биз чындап кубантып атабызбы? Же өзүбүздү кубантып атабызбы? Сөзсүз ой жүгүртүп, анализдеп көрүшүбүз керек да. Сиз балага көп оюнчук алып берип жатасыз. Бул сиздин кичинекей мезгилиңиздеги жетпей калган кыялдарыңызга, өзүңүздүн кыялдарыңызды канааттандырып жатасызбы, же чындап эле балаңыз ошол нерсеге муктажбы? Ойлонуп көрүңүздөр, Бактылуулук материалдык баалуулуктарда гана эмес, апалар, эсиңерде болсун. Азыр апалар, мигрант апалар алыста кеткенде же иште жүрүп кеч келип калганда өздөрүн күнөөлүү сезип, балдарына материалдык жактан телефон же кийим бир нерселерди алып берип атышат да. Өмүр бою эсиңизде калган эң кымбат белектер чоң каржылык чыгымдарды талап кылбайт, апалар. Бул бекер нерселер, балдардын эсинде кала турган жагымдуу сезимдерди тартуулай турган нерселер, булардын баардыгы бекер. Мен азыр сиздерге ал белектер кандай белектер экендигин айтып берем. Бул белектер сиздин сезимдериңиздин толук күчүн көрсөтүп, чоңойгондо балдар үчүн чоң жардам болот да. Өмүр бою жагымдуу сезимдерди калтырат балдаргачы. Апанын балдарга берчү эң сонун белектеринин бири бул үй бүлөдөгү бактылуулукту түзүү болуп саналат, апалар. Үй бүлөдөгү бактылуулукту, үй бүлө ичиндеги тынч атмосфераны түзүп берүү сиздин милдетиңиз, ошол балдарыңызга болгон эң сонун белегиңиз. Балдар үчүн үй бүлө ичиндеги мамилелер абдан маанилүү. Алар ата-энелеринин бирин-бири сүйгөнүн, бири-бирине жакшы мамиле кылганын көрүп абдан кубанышат. Эгер сиз жолдошуңуз менен урушуп, бир келишпестиктер болгон болсо, чоң энеси менен, сиз баланын чоң энеси сиздин кайненеңиз болуп калат, ошолор менен келишпей, уруш жаңжалда чоңойгон бала жүрөгү жаралануу болуп чоңоет да. Себеби энесин да жакшы көрөт, сизди жакшы көрөт, ортодо бала жүрөгү жараланат, жүрөгү талкаланат да. Ошондуктан ошо үй бүлө ичиндеги ынтымактыкты, үй бүлө ичиндеги тынчтыкты сиз түзүп беришиңиз керек. Балаңыз үчүн эң чоң белегиңиз ошол болот, апалар. Балдарга үй бүлөлүк үрп адаттар аябай керек. Дем алыш күндөрү сейилдөө, чогуу кино көрүү, эшикке суббота күндөрү мороженое жеп келүү, үйдө отуруп мороженое же чогуу сүрөт көрүү, сүрөт тартуу, ойноо, чогуу ойноо, ушул үрп адаттар балаңыздын үй бүлөсүнө да өтүш керек. Балдарыңыз балдарына айтып бериш керек, апам ушундай сонун нерселерди уюштуруп берчү деп, балдар дагы өзүнүн балдарына ошондой жакшы нерселерди уюштуруш керек. Сиз урпактарыңызга жакшы нерселерди өткөзүп бересиз да. Жөн эле күн өткөрүп, убакыт өткөрүүнүн кереги жок. Балдардын эсинде жакшы нерселерди калтырышыңыздар керек. Ошо кичинекей мезгилде бактылуу көз ирмемдердин сүрөттөрү өмүр бою жылуулук менен эстеп, жүрөктү жылытат да. Ошол мезгилдерди эстелик кылып сүрөттөрдү алып калсаңыздар болот. Кичинекей мезгилинде сүрөттөрдү карап балага айтып берип, баланы канчалык күткөнсүздөр, атын кандай кылып тандагансыздар, атын ким койгон, балаңыздын кичинекейинде кылык жоруктарын айтып берсеңиз, сен эч уялбайт болчусуң. Азыр уялчаак болгон болсо балаңыз, мен кичинекейимде уялбайт экен элем деп, мен ушундай кыйын болчу экенмин, азыр деле анда кыйын боло аламын деген сыяктуу самооценкасы дагы көтөрүлөт баланынчы. Балалыктагы эскерүүлөрү өзгөчө бакытка толгон бир укмуш сон болуш керек да балдардынчы. Балалык кезден эскергенде элестетиңиздер, жүзүндө жылмайып пайда болгону жакшы да. Себеби бала үчүн көп нерсе биринчи болуп жатат да жашоосундачы. Азыр сиздин үй бүлөңүздө, сиздин балдарыңыз үчүн көп нерселер биринчи жолу болуп жатат. Бала жашагысы келген идеалдуу дүйнөнүн моделин апа менен ата түзүп берүүсү зарыл. Эгер сиз налып, карыздарыңызды айтып, же бир адамдарга ишенич жок деп бир
жашоого болгон нааразычылыгыңызды балдардын көзүнчө билдирген болсоңуз, балдарыңыз чоңойгондон коркуп, тынчсызданып, келечегинен коркуп баштайт да. Сиз балдарга жашоо ушунчалык сонун экенин, келечекте балдарды чоң ийгиликтер, жакшы жашоо күтүп турарын мындай көрсөтүп беришиңиз керек. Сүйлөшкөндө же өзүңүздүн жүрүм турумдарыңыз аркылуу. Келиңиздер апалар, балдарга бир гана материал жактан оюнчук алып бере албай калдым, кийим алып бере албай калдым деп эле сарсана боло бербеңиздер. Балдарга кийимден дагы, оюнчуктан, материал жактан да эң баалуу сиздин жагымдуу сезимдерди тартуулаганыңыздар болот. Келиңиздер балдардын балалыгын бактылуу, жагымдуу сезимдерге толтуралы апалар.